Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Күн тартиби боюнча кимде кандай сунуш бар, урматтуу депутаттар? Адаган Кусанбаевич. Саламатсыздар. Мен бир нерсени тактап алайын деп атам. 6-7 маселени кароого келгенде бир демилге көтөрбөйсүңөрбү, жабы көткөрөлү деп. Андай пик. Я. Жокпу ошондой? Ачык өтөбү бүгүнкү жыйын. Мен ошону тактап алайын дедим. Рахмат. Бул жерде сиз суроо берген боюнча Адакан Кусанбаевич, албетте баардыгыбыз эле маалыматты ачык айкын жеткизгенге аракет кылабыз. Анан кийин албетте ол депутаттардын кандай сунушу бар, аны мен айта албайм, бирок мен негизи каршы эмесмин. Ачык өткөнгө. Мен ошону сурап атам да, сизден бир депутаттардан кокустан бир сунуш түшүп кетпейби? Мен эми башка депутаттар үчүн жооп бере албайм, Адакан Кусанбаевич, мен өзүм үчүн жооп бере алам. Мен эми үчүн айтып атам, эгерде ошондой сунуш түшүп, сунуш түшкөндөн кийин колдоого эл болуп кете турган болсо, бул жерде отуруунун кажети жок. Мен кете берсем деп ошону сурап атам. Анан аябай моундай болуп талкуулап келип, анан ичинде сыр бар экен деп, ана кече Өзбек парламенти муну ат тезегин ургатпастан ратификация кылышты. Себеби аларга бул өтө маанилүү, өтө керек. Ачык болгондо дагы 2 сааттык алардын жыйындарынын бардыгы YouTube каналдарда бардык жерде болуп атат. Бизде азыр сунуш түшө коюп өтө баалуу. Мен жабы көткөрүү сунушун берем деген болсо, анан баарыңар колдоп берип, бекер убакытты алдырбайын деп атканым да. Рахмат. Кийинки сөз сүрөчү Мадумаров Адакан Кусанбаевичке берилет. Рахмат. Мен жогорудагы эки кесиптешимдин пикирин бекемдөө менен даяр эмессиңерде Чолпон айым айтты, муну четке коюп турсак болот деп. Мен ушул пикирди кесиптештериме кайрылам да. Бул декларативдүү документ болуп калган, мыйзам эмес. Бул каалоо, бул тилек, бул ниет. Ниет аткарылабы жокпу, аны бир жараткан Алла билет. Себеп коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам так кыска даана жазылат. Азыр Шайлообек мырза айткан мүмкүндөрдү 8-беренесин карап көрсөңүз да, бардык эле жерде мүмкүн. Болот деген эч бир сөз жок. Шайлообек мырза абдан туура айттыңыз. Болот деген мыйзам жок бизде. Мүмкүн, карап көрөт. Анан анын көзүнө карайт. Жагымдуу көзбү, жагымсыз көзбү? Мына ушунда 8-беренесин карасаңыз, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу консультациялык кеңешүүчү орган түзүлүшү мүмкүн. Түзбөй койсо дагы боло берет. Анын курамына төмөнкүлөр кириши мүмкүн, эгер өздөрүн туура алып жүрсө. Ушундай мыйзам болобу? Бул мыйзам сизге эмес, бул дома сизге эмес. Орусча даярдалып калыптыр деп бирөө даярдап берди, ошону окуп бердиңиз сиз. Сиз даярдаган жоксуз аны. Коррупция деген кылмыш жаза кодексинде так даана жазылган, Канчанчы берене? Генерал прокурор. Бул ушул жакка сурайсыңар да. Өзүң эле чыксаң айланайын мына жакка. Бул мыйзам экономика министрлигине тиешеси жок. Прокуратурага, ички иштер министрлигине тийиштүү мыйзам. Билген кишиңер чыкпайсыңар. Эмне деп жазылып турат ошо 301-берене? Коррупцияга ошол жерде азыркы мезгилдерден айырмаланып, юридика илимдеринин доктору, Урал юридикалык институттары бардыгы биргелешип иштеп чыккан аныктамалар бар да. Анан биз ар бир мыйзамга коррупцияны өзүбүздүн түшүнүүбүзгө жараша жөндөй берген болсок, бизде кайсы түшүнүк калат? Кандай дейсиз? Мен ойлойм, бул закон болсо биринчи концебияга кабыл алынып атат. Кандай? Бул биринчи чтенияда концебия киргизилип атат. Эмнеси? Концепциясы киргизилип атат да. Ошондуктан бияктан силердин сунуштарыңызды экинчи чтенияда кабыл алалы, ошо окууда кабыл алалы, мүмкүн дегендерди биз алып салалы, эми так даана белгилейли. Бир окуу менен Улан Бердибаевич, бир окуу менен биз бардык сунушту бере албайбыз.
Мен ар бир беренеси боюнча айтып отура турган болсо, мен жалгыз эле өзүм саат 7ге чейин айтам. А кийин айтасыңар силер жазуу жүзүндө бербедиңер, ошон үчүн эске албадык дейсиңер. Мен сунуш киргизем, Чолпон айымдын сунушун, Шайлообек мырзанын сунуштарын экөөнүн кошуу менен бирге бул мыйзам долбоорун тараптар менен, тараптар, сөзсүз түрдө тараптар менен. Тараптар деген азыр суроо берди, коррупцияга эң катуу малынган тармак кайсы тармак десе сиз билбей атасыз. Коррупцияга малынбаган аткаруу бийлиги жок бүгүн. Билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, транспорт министрлиги. Эми бажы ал жер гүлдөгөн жер ал жыттанып турган жер ал. Сотту мен айтпайм, прокуратура, мына прокуратуранын кызматкери отурат ушул жерде. Кече сот процесси жүрүп атат. Прокуратура мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алуучу орган болуш керек. А тескерисинче алар айыптоочу катарында отурат, жазаны күчөтүү талабын коюп отурат. Мына биздин прокуратуранын жүзү ушул. Азыркы берген суроо ушул, өнүккөн өлкөлөрдө, маданияттуу өлкөлөр болгон болсо, министрге баш прокурор иш козгоду. Аны президентиңер кызматтан четтетти. Конституцияда бар ушундай норма? Жок. Демек бул түшүнүк. Жазып да койгон эмес. Бошотуп турушу мүмкүн деген дагы сөз жок ал жерде. Же бошотот, же калтырат. А убактылуу четтетип туруу деген түшүнүк жок. Кандай дейсиз? Прокуратуранын кызматкери. Адахангим Самович, бул маселе менин компетенцияма кирип кеткен, мыйзам боюнча жооп берейин. Ошо коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам долбоорунда ушул түшүнүктөр кириш керек да. Сиздин компетенцияңыз. Адахангим Самович, уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Адахангим Самович, биякта болсо эки орган так даана белгиленип атат. Бул Координационный совет ген прокурордун алдында, ошол советке болсо бүт бизнес чөйрөсүнө. Мен суроону башкача бердим. Мен координациялык кеңеш жөнүндө берип аткан жокмун. Кимдин компетенциясы кандай экендигин алып алышыбыз керек деп атам. Мына жерге кайсы өлкөдөн көчүрдүңөр ушул мыйзамды? Өзүбүз иштеп чыктык. Жок. Кандай дебегиле уят болуп каласыңар. Кайсы өлкөдөн көчүрдүңөр? Өзүбүз иштеп чыктык. Адахангим Самович, уруксатпы? Бул мыйзам долбоору международный эксперттердин жардамы менен кошо иштелип чыккан. Эч кандай бул жерде бир кайсы бир мамлекеттин бир мыйзам тарабы бир гана мыйзам каралган эмес. Эң бизге ыңгайлуу, биздин юрисдикцияга ыңгайлуу маселелер каралган. Мисалы үчүн ушул жерде жана айтып аткан маселелер ушу коррупцияга алдын алуу маселелерин аябай көп чагылдырылган. Алардын ичине мисалы үчүн ошо кайсы өлкөлөрдө ушундай мыйзам бар анда? Дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдө. Кайсы өлкөдө бар? Көп эле өлкөлөр, СНГ, пост СССРде бүт эле өлкөлөрдө бар ушундай мыйзам. Бирок бизде алардын арасынан ушул эң жакшы ыңгайлуу боло турган моменттер алынган. Бул модельный десек дагы айтсак болот. Башта коррупцияга каршы комиссар деген болгон бизде. Ал кайсы мыйзам менен иштеди? Бизде азыр комиссар деген мыйзамдар да жок. Комиссарыңар болгон да. Азыркы мыйзамдарда жок. 2005-2006 жылдарында комиссарыңар болду да. Кайсы мыйзам менен иштеди алар? Азыркы колдонуудагы мыйзамдарда андай кызмат жок. Садыр Жапаров болду. Мыйзамсыз иштедиби? Эмне менен иштеди ал? Азыр андай мыйзамдар жок, Адахангим Самович. Ошондо кайсы мыйзам менен иштеди ал? Мен аны билбейт экенмин. Иштегенби? Адахангим Самович, Сунушум, мен дагы бир жолу кыскартайлы. Эч бир тарап даяр эмес. Четке кагып эмес. Да. Мен ошол сунушту киргизем. Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Адахангим Самовичке берилет. Рахмат. Но программаңарды карап отурам. Жакшы. Программа баягы мыйзамга ылайык түзүлүшү керек да. Чегарага жакын жайгашкан же чегарага жайгашкан айылдардын макамы жөнүндөгү мыйзамдын түздөн түз социалдык жактан туындусу болуп кетиш керек. Азыр кесиптештерим айткандай эле, мисалы Чоң Алай району.
Билесиз да, Чоң Алай район. Бул эки чет мамлекет менен чектешкен өлкө, район. Экономикалык, социалдык, жаратылыштык, табигый шарттары эң начар, эң алыскы район. Эмне үчүн ал район кирбейт, Чоң Алай? Каракулжа районунда Алайкуу деген аймак бар, билесизби? Баргансызбы? Я. Жок, Каракулжага барган, ал тойго барганда, ары карай Алайкууга дейин. Алайкууга барып көрүңүз. Кырга чыксаңыз, ар жагынан Кытай көрүнүп турат. 7 ай кыш болот. Эмне үчүн ал аймактар кирген эмес? Биз баарына бирдей карашыбыз керек да, бир өгөй баладай кылып таштап кетпешибиз керек да. Азыр Улан мырза айткандай, биз 452 айыл өкмөтүбүз бар. Мен сизге эскертейин да, канча айыл өкмөт бар экенин. Ошол айыл өкмөттөрдү эле карап көрүшүңүз керек да, кайсыл айыл өкмөттөр кай өлкөлөр менен жайгашкан. Жаратылыштык шарты кандай? Адилетсиздик болуп калат. Улан мырза, мен сизден суранарым, урматтуу кесиптештерди дагы колдоп коюшуңуздарды суранам. Мына ушул айтылган айыл кыштактардын баарын кайра киргизүү менен программа кайрадан иштелип келиши керек бизге. Биз эртең эл менен барып жолукканыбызды айтат. Эмне оозго талкан салып отурдуңар? Мына Кадамжай районундагы ал жерде көп, Чолпон айым айтып аткан аймактар, айылдар аябай көп. Эмне үчүн алар кирбейт? Сунушум. Мына айтылган сын пикирлердин баарын толук кабыл алуу менен 452 айыл өкмөттүн социалдык, экономикалык жагдайын биздин алдыбызга алып келип коесуздар. Мына шартка ылайыктуу, мына себептерден биз ушу тизмеге киргиздик. Мына талаптарга дал келбегендиги үчүн бул айыл аймактары кирбей калды деген сыяктуу. Мына ошондо бир айдан кийин даяр болосуздарбы, 2 жумадан кийин даяр болосуздарбы? Ошондон кийин кайра карасак. Уланбердибаевич, мен сунушум ушундай, добушка коюп койсоңуз, рахмат. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.